И раз, наклон низу, насколько возможно. Руки сильные, запястья сильные, прямые, округляем спинку вверх. И слева направо поехали. И раз, и справа налево. Два. Подъем. Хорошо. Флай-йога бул абадагы гимнастиканын бир түрү. Жана бул атайын гамактын жардамы менен ар кандай көнүгүүлөрдү жасоого болот. Флай-йога же болбосо аэро-йога деп аталган бул йоганын жаңы багыты болуп саналат. Флай-йога башка спорттун түрүнөн айырмаланып, атайын гамак менен түрдүү көнүгүүлөр аткарылат. Подъем вверх максимально, насколько возможно. Отлично. Колено сгибаем. И вверх. Остаемся здесь. Бул негизи антигравити направление деп айтылат. Аэро-йога боюнча бул Америкадан чыккан багыт болуп эсептелет. Бул классикалык йога менен гимнастикалык элементтер кошулуп, пилатес. Негизи эле ден соолукка пайда келтире турган бүт направлениялардан үзүндүлөрдөн алып, ушул баарын чогулткан Кристофер Харрисон деген хореограф, акробат. Гамак 250 килограмм салмакты көтөрө алат. Биринчи жолу келгендерге эң жөнөкөй көнүгүүлөрдү жасатып, бара-бара көнүгүүлөр татаалдашып кете берет. Гантелдерди көтөрүп, ары бери чуркап аэробикадан тажагандан кийин ички дүйнөгө дагы пайда болуп, жана физикалык дүйнөсүнө дагы пайда боло турган, баарын камтыган аэро-йога направлениясы ушу гамак менен гана болот да. Негизи бардык омуртка оорулары менен келет, гормональный нарушение, эндокринный система. Негизи эле айта кетсем, аябай көп ооруларга каршы же симптомдоруна профилактика болуп эсептелет да. Башкы принциптери, антигравити аэро-йоганын эң эле биринчи принциптери бул деген адамдын көңүлүн ачуу. Аэро-йога менен адамдар өзүн физикалык жана руханий жактан күч топтой алат. Бутубузду жогору карай каратып, асылуу аркылуу кан жүгүрүүнү жакшыртууга болот. Ошону менен бирге баш оорудан арылтып, эс тутумду жакшыртууга жардам берет. Адистин айтымында бир көнүгүүнү аткарууда дененин ар бир бөлүгүн кыймылдоосуна шарт түзөт. Пускаем, колени сгибаем, ладони спереди. Уходим вперед и уходим на воздух. Себя правильно. Бул позаны биз фрикшасана деп айтабыз. Бул деген классикалык йоганын аналогунан табылган асан. Бул деген плоскостопияга биринчиден негизи ички булчуңдардын чыңалышына, равновесие кармашка, деги эле айтсам, ички органдардын жана мээнин иштешине аябай жакшы жардам берет. Ограничение жок, кичинекей жаштан баштап такыр ограничение жок деп айтсам деле болот. Елизавета Симонова өзү бий боюнча кесипкөй адис. Флай-йога менен машыкканына 3 ай болсо да, убакыттын өтүшү менен өзүн жакшы сезип калганын айтат. Раньше я занималась танцами, но сейчас занимаюсь. Мен 5 жашымдан бери бийге барам. Машыгып жатып, тиземди жана белимди оорутуп алдым. Андан соң флай-йога жөнүндө угуп келдим. Мага абдан жакты, өзгөчө эмоцияларды тартуулайт экен. Я больше не жалуюсь на свои травмы. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маңнай берүүсү.